Саламатсыңар балдар. Биздин бүгүнкү темабыз аллелдүү эмес гендердин өз ара таасир этүүлөрү. Биз буга чейин Менделдин 1, 2, 3 закондорун өткөнбүз. Эми бүгүнкү темабыз аллелдүү эмес гендердин өз ара таасир этүүлөрү. Мындай таасир этүүлөрдө кандай өзгөрүүлөр жана жыйынтыктар байкалат? Мындай учурда бир эле белгинин өрчүшүнө бир нече белгинин пайда болушу катышы мүмкүн. Гендердин мындай өз ара таасир этүүлөрүнүн мүнөзү жана даражасы ар түрдүү болот. Ошондой эле аллелдүү эмес гендердин өз ара таасир этүүлөрүнүн комплементардуулук, эпистаз, полимерия, гендердин модификациялык таасири жана плейотропия сыяктуу типтерин ажыратышат. Биз ар бирине токтолуп айтып жана мисалдарды иштеп өтөбүз. Комплементардуулук же толуктоочулук. Бул аллелдүү эмес гендердин өз ара таасир этүүлөрүнүн бир тиби болуп, белгинин абалы ошол белгиге жооптуу генотиптеги эки аллелдүү эмес гендердин кездешкен учурунда көз каранды болот. Же болбосо башкача айта турган болсок, аллелдүү эмес гендер бир генотипке биригишкенде жаңы белгини пайда кылышат. Байкалуучу ажыроолор 9-7, 9-6 жана 1, 9-3-3-1. Байкалуучу ажыроолорду сөзсүз жаттап калышыбыз керек. Анткени мисалдарды иштөөдө биз ажыроолорго карап, алардын жыйынтыгына карап мисалдарды иштейбиз. Мисал үчүн, ашкабактын А чоң жана Б кичине дигомозиготалык белгиси ашкабактын сферикалык формасын аныктаса, жана ошондой эле А кичине Б чоң буларда дигомозиготалуу белгиси сферикалык формасын аныктай турган болсо, ал эми алардын аргындаштыруусунда бизде диск сымал пайда болду. Бул А чоң генинин жана Б чоң генинин өз ара катышынын жыйынтыгында диск формасы пайда болду. Эми диск формасын кайра эле ушул генотиптер менен кыйыштыра турган болсок, биз диск формасынан сферикалык форма жана башка дигомозигота болгон рецессивдүү белгиси боюнча бир белгини көрө алабыз. Жыйынтыгына көңүл бура турган болсок, 9, 6 жана 1. Мындай учурда эгерде Менделдин 1 же 2 закондору боло турган болсо, бизде А белгиси башка А генотиби башка белгиге, Б генотиби башка белгиге жооп берет эле. Бирок гендердин аллелдүү эмес гендердин өз ара таасир этүүлөрүндө, анын ичинде комплементардуулук таасир этүүдө мына ушундай жыйынтыктарды алууга болот. Эки башка гендер жаңы бир формага жооп бере алышат. Мисал үчүн, фенотиби ак болгон, кайра эле ашкабактын түсүн ала турган болсок, С гени, андан сырткары М чоң гени булар ак түскө жооп бере алышат. Же болбосо боелбогон түс. Алардын өз ара катышында F1де биз дигетерозигот ала алабыз. Алардын генинде С чоң жана М чоң гени болгон үчүн булар боелушкан болушат, же болбосо сары түстү бере алышат. Эгерде алардын өзүн аргындаштыра турган болсок, гаметалар жогоруда көрсөтүлүп тургандай гаметалар түшөт. Гаметаны кандай түшүрөбүз? Экинчисин карай турган болсок, бир чоң С, бир чоң М. Андан кийин кичине С, чоң М, кичине С, кичине М. Бул эки жактан тең түшө турган окшош гаметалар. Аларды эгерде пенниттин решеткасына, торчосуна салып туруп иштей турган болсок, бизде 9 С жана М чоң белгилери менен 9 боелгон түс бере алган ашкабактарды ала алабыз. Андан сырткары 3, 3, 1
жогоруда көрсөтүлүп тургандай генотиптерге ээ болгон боелбогон ашкабакты алабыз. Андан кийинки өз ара таасир этүүлөр булар эпистаз. Эпистаз деп бир гендин доминант же рецессивдүү аллели тарабынан аларга аллелдүү эмес башка гендин аллелдеринин фенотиптик белгилерин басып коюшу аталат. Бул учурда басып коюучу ген эпистаздык, басылып калуучу ген болсо гипостаздык деп аталат. Кээде басып коюучу генди супрессор же болбосо ингибитор деп аташат. Байкалуучу ажыроолор 12-3-1, 13-3. Белгилери. Эпистаздык өз ара таасираттүүнү биз экиге бөлөбүз. Эпистаздык доминанттык үстөмдүк кылуу жана эпистаздык рецессивдик үстөмдүк кылуу. Бул учурда А чоң гени Б чоң генин да үстөмдүк кылып коюусу мүмкүн. Же болбосо А чоң гени 2 кичине Б гендеринин белгилерин да жокко чыгара алат. Фенотип боюнча. Андан кийинкиси эпистаздык рецессивдик үстөмдүк кылуу деп аталат. Бул учурда 2 кичине гомозиготалуу А келе турган болсо, бул Б чоң генинен дагы үстөмдүк кыла алат. Же болбосо 2А кичине гомозиготалуу генотип 2Б гомозиготалуу генотиптин үстүнөн үстөмдүк кыла алат. Же болбосо алардын белгиси сыртка чыкпайт. Мисал үчүн кайра эле ашкабакты алабыз. Ашкабактын ак жана сары мөмөлүү өсүмдүгү менен бири-бирин кыйыштырууда F1 ак мөмөгө ээ болгон. 100% баары окшош болгон. Алынган өсүмдүктөрдү бири-бири менен аргындаштырууда F2'де 207 ак мөмөлүү, 54 сары мөмөлүү жана 18 жашыл мөмөлүү өсүмдүк алынган. Чыгарабыз. 207, 53, 17 ажыроо бул болжолдуу бөлүп көрө турган болсок, 12, 3, 1ге туура келет. Кантип бөлөбүз? Эң кичине сан 17-ни 53-кө жана 204-кө бөлөбүз. Ошондо болжолдуу менен 12, 3, 1 деген ажыроо туура келет. Бул гендердин эпистаздык аракеттенүүсүн далилдейт. Бул жерде ак түстүү доминанттуу А гени, сары Б гени, ал эми жашыл түстүү дигомозиготалуу рецессивдүү генотип аныктайт. Демек, 2А кичине 2Б чоң гени сары түстү аныктайт. 2 чоң А, 2 кичине Б ак түстү аныктайт. Аларды аргындаштырууда гибриддик өсүмдүктөр дигетерозигота же болбосо ак мөмөлүү генотипке ээ болушат. Эмне үчүн ак мөмөлүү генотипке? Анткени бул жерде А чоң гени үстөмдүк кылып, ак мөмөнүн ак түсүн берет. Чыгаруу схемасын карайбыз. Ак мөмөдөгү генотиби 2 чоң А, 2 кичине Б. Сары мөмөдө болсо 2 кичине А, 2 чоң Б. Алардан гамета биринчисинен А чоң Б кичине, А кичине Б чоң экинчисинен түшөт. F1'де биз жалаң гана дигетерозиготалуу окшош ак мөмөлөрдү алабыз. Биринчи аргындаштыруубузда эгерде эсептеп көрө ала турган болсок, ак мөмөлүү 9 өсүмдүк, 3 ак мөмөлүү жана ушундай генотиптерге ээ болгон өсүмдүктөрдү алабыз. 3 сары мөмөлүү жана 1 жашыл мөмөлүү дигомозигота рецессивдүү белгиси боюнча өсүмдүктөр алынган. Экинчи аргындаштыруусун карайбыз. Алынган жыйынтыкты кайра эле өзү менен өзүн аргындаштыра турган болсок, биз мына ушундай жыйынтыктарды ала алабыз. Эгерде А чоң гени бар жер боло турган болсо, булар ак түстү беришет. Ал эми сары түстү берүүсү үчүн көңүл бура турган болсок, 2 кичине А жана ошол жерде сөзсүз Б чоң гени болуш керек. 2 чоң Б же болбосо 1 чоң Б гени болсо дагы бул сары түстү бере алат. Эгерде ал жерде чоң А гени боло турган болсо, ал сөзсүз ак түстү берет. Демек, эпистазда доминанттуу эпистаз боло турган болсо, мисалы үчүн А гени доминанттуу деп эсептейли. Ошол А гени бар жердин бардыгы А гени кайсыл түскө жооп берсе, ошол түскө ээ болот. Калган гендери мааниге ээ боло албайт.
жообунда ата энесинин генотиби дигомозигота доминанттуу жана дигомозигота рецессивдүү болгон. Биз F1де мына ушундай жыйынтык ала алдык.